Ана мен ага бир бойдок бала деп ойлосом керек да, анан тийишип тамашалап алгам. Ал жаш кез. Азыркы жаштар бир күн дагы бекер иштебейт да. Менин программам тиги кызымдын атына коюлуп калыптыр да. Биз ошол 10 жыл аралыгында бир 200гө жакын баланын кыялын орундаттырбыз. Анан ата-энемдин көкүрөк күчүгү болчумун деп жашын тыйбай ыйлаган да. Бул кызмат деле өтө деле бийик кызмат эмес. Мисалы үчүнчү канчалаган жетим балдардын көз жашын арчып көнүп калыптырмын да. Мектептин кире беришинде менин сүрөтүм, анан президенттин сүрөтү турчу да. Президенттердики алмашып кетчи, меники постоянно турат да. Эми айттым го, турмуштун чарпелегинде кыйла эле айландык. Бир жыл ажырашып жүрдүм. Мен ушунтип эле кетип каламбы? Мен деген жашайм. Салам достор, аты жөнүм Назира Бердиголова, биздин каналыбызга кош келипсиздер. Ар бир эфирде сиздерге жакшы маек курууга аракет жасайбыз. Кимисине жакшы жакса, кимисине жакпай киши кылып комментарий жазып, дайыма өзүңүздөрдүн билдирүүңүздөрдү бизге калтырганыңыздар мен үчүн өтө маанилүү. Биздин каналда дайыма жаңы рецепттер, даамдуу тамактар, кызыктуу жебекелер келип, өзүнүн ой пикирлери менен деле жашап өткөн, басып өткөн ийгиликтер менен бөлүшөт. Бүгүн дагы ошолор катарын толуктап, мен өтө сыйлайм бул айымды. Кайрымдуулук иш-чаралардан улам таанып калганмын. Көптөн бери көз салып карап келемин. Жакында эле сонун жаңылык менен бөлүшкөн. Өзүнүн баракчасына ошондон улам кой эфирге чакырайынчы, эмне жаңылыктар болуп кетти деп атайын биздин даам программабызга чакырды. Өзүңүздөр билгендей, азыр телеканалдар абдан көп, бирок ошолордон айырмаланып, биздин балдарыбыз үчүн таң эрте койгондо эле Баластан телеканалын коебуз, Коомдук биринчи каналда. Өзүңүздөр билгендей, дал ошол Баластан каналынын мүдүрү азыркы учурда жетектеп келе жаткан менин алтындай болгон Бактыгүл эжем бүгүн эфирге келди. Өзүнүн даамдуу бир рецепт менен бөлүшөйүн. Анан дагы кактан, өрүктөн сонун иммунитетти чыңдай турган бир компот жасап берем дейт. Анда экрандан алыстабаңыздар, жакын отургула, видеонун жүрүшүндө баарын көрөсүздөр. Мына мен айткандай эле биздин даам программабыздын бүгүнкү коногу Бактыгүл айым келди. Кандайсыз? Жакшысызбы? Маанайыңыз кандай? Жакшы буюрса, рахмат. Келген жаңы жылыңыз менен. Рахмат, бирге болсун. Бизди жумурай жұрт карап отурат, бир бая эметип койсоңуз, саламдабайыңыз жолдоп койсоңуз. Салам достор, кандайсыңар? Жаңы жылыңар менен баарыңарды Баластан каналын көрүүгө чакырат элем. Ошондой эле Назира айымдын YouTube каналын көрүүгө чакырам. Жакшы, Бактыгүл айым, эми бул берүүдө мен ойлойм, өзүңүздүн болгон бир мастер-классыңызды көрсөтсөңүз керек. Эмне салып жасайбыз бүгүн? Бүгүн баягы көбүнчө жумуш менен алек болуп, баягы үйгө, кухняга көп көңүл бурбаган аялдардын салатын жасайбыз да. Жалкоолордун салаты. Жалкоолордун салаты десек болот. Ал үчүн бизге жумуртка керек экен. Ооба, жумуртка керектелет, помидор керектелет, краб палычкасы керектелет. Анан кийин кукуруз, горох, анан колбаса, ошондой эле майонез керектелет. Абдан жакшы. Бул кактарды мен көрүп турам. Сиз бул кактар менен иммунитет көтөрүүчү бир жакшы компот жасайын дедиңиз. Бул кантип жасалат? Балким ушуну коюп турабыз. Бул компотту бул өзү негизи баткендин өрүгү. Бул өңү жаман болгону менен адамдын ден соолугуна аябай пайдасы чоң, өзгөчө жүрөккө сонун жардам берет. Иммунитетти көтөрөт. Балдарга дагы азыркы баягы магазиндерде, ар кайсы дүкөндөрдө сатылып аткан сокторду эмес, ушулардын өзүбүздүн өндүрүштөн жасалган сокторду ичирсеңер жакшы болот да. Азыр бул өрүктү бир сыйра жууп алабыз дагы, анан бияка салып кайнатабыз бир 10-15 мүнөт. Айтылгандай эле биз өрүгүбүздү жууп алдык. Эми бул эмеге салабыз. Сууга салып туруп кайнаш керек. Бир 10-15 мүнөт кайнаса болот. Буга эч кандай сахар макар салбайбыз. Болгону бир аз лимон салып койсок деле болот, бирок салбай койсок деле болот. Бирок даамдуу болуп. Компотубуз бышат, жалкоолордун салатын баштайлы. Жалкоолордун салатын бышканча, салаты даяр болгончо компотубуз даяр болуп калат. Жакшы, Бактыгүл айым, сиз экөөбүз жогоруда сүйлөшүп калганда айттыңыз, Назирка иштегениме 20 жыл болуптур мынакей, эсептеп отурсам дедиңиз. 20 жыл деп мындай сөз менен айтылганын артты карасак канча убакыт, Ооба. Бир үйлөнгөн баланы тарбиялап койгондой да, же турмушка чыккан бир кыз да, бир куда сөггүчү бир мезгил болот го, ошондой сыяктуу. Анан айтсаңыз, ошо алгачкы жолу биз 20 жылга кайтып барасыз, сапар кылабыз. Азыр сезимдериңизди ойготобуз биз, Кудай буйруса. Алгачкы жолу КТРКнын аттаган күндөн баштайлы. Канча жашта элеңиз? Мен негизи КТРКнын босогосун аттаганда, адегенде биз деген студент кезден эле келип, биринчи курсумда эле 90
жылы күзүндө октябрь айы болчу. Нурлан Калыбеков деген бир акын агайыбыз бар. Ошолор бизди чакырышып, факультеттен тандалып келип, анан ким ыр жазат деп декан агайыбыз айтып калды, анан мен жазам деп. Ошодон келип, биринчи жолу ошол студент болуп 1,5 ай окугандан кийин эле КТРКга келип туруп, ошол ыр окуп баштагам да. Алгачкы жолу эфирим болгон. Эми ошол мен эфирге чыкканда менин айылым бүт көрүшүп, себеби мен айылымдын мектеп биринчи ачылып алгачкы студент болом да. Бир жолу жалгыз биринчи студент мен болом да. Анан алар болсо аябай көрүшүп, көчөбүз тим эле майрамдап, ал кезде цветной телевизорлор деген баягы түстүү телевизор деген айылда аз эле болчу. Ошо түстүү телевизорлорго тандап киришип, 2-3 үйгө киришип алышып, кошуналар бөлүнүп, ошентип көрүшкөн экен да. Анан аягында ата-энеме жуудурушуп, аябай жууп бериңиз дешипчи. Ошентип айылымда бир сонун майрам тартуулаган экенмин. Анан кийин ошо айылга барганда айылдаштарым айтышты. Бирок чындыгында ошол кезден баштап 5 жыл бою телевиденияга кандай чакырылбайлы баарына мен башчы болуп барып турчумун. Ошентип жүрүп эле анан телевиденияга антип барганымды эле өзүм деле билбей калдым. Кастинг жарыяланып калды. Ошол кастингде бир телефон номер чыгат. Анан мен ошого чалайын деп чалдым. Чалсам бир кишиби, эми жаш балабы билбейм, бирөө алды. Анан сүйлөштүм, анан келиңиз эртең менен 10го деди. Анан келсем эле чоң чачы мындай күдрәби болгон бир киши отурат. Мен телевизордо көрүп, жаңылыктардан көрүп жүргөн эле киши экен. Анан мен ага бир бойдок бала деп ойлосом керек да, анан тийишип тамашалап алгам, ал жаш кез 2000 жылдарда. Анан көрсө ал биздин ошо Мурзакул агайыбыз экен, Мамбеталиев агайыбыз. Анан ошол КТРдин башкы директорунун биринчи орун басары экен. Анан ошол агайга кирип бир чети уялганым айтпа Назира. Чоң эле атамдай эле киши экен да эми ал кездечи. Анан ошондон анан ошо кастингке анан Бөлөкбай Шеримбеков деген Ала тоонун продюсери болчу. Ошол агайга чакырып, анан ошол агайдынга барып, ушул кыздын жөндөмүн карап көргүлөчү деп ошенткен. Ошондон кийин эртеси күнү эле аябай телевиденияга суусап турсам керек. 3 сюжетим бир күндө эфирден кетип атпайбы, Ала тоодончу. Анан ошонтип такша алып жүрүп, анан алгач штаттан тышкаркы болуп жүрдүм. Андан кийин акырындап 3 жыл өтүп кетти. Азыркы жаштар бир күн дагы бекер иштебейт да. Мен 3 жыл квартирамды канткем, билбейм, иши кылса 3 жыл ошол жүрө бериптирмин. Сиздин өзүңүздүн кесиңизге болгон сүйүүм болуш керек балким. Анан ошо алгачкы эле жолу Ала тоодон башка өзүмдү дагы эфирге алып чыгуу мүмкүнчүлүгүн айтышканда, мен ошол аскердик берүү бар болчу, Мукаш Байтаков деген режиссер агай жетектеген. Ошонун берүүсүнөн, ошонун долбоорунан өзүмдүн ошо чыгармачылыгымды, өзүмдүн жүзүм менен ошо элге таанылдым да, алгач баштапчы. Ал берүүнү мен көрүп калгам, кийин чыкпай калды ал берүүңүз. Эмнеге колдоо болбодубу? Же балким башка алып баруучуларды таап улап кетсеңиздер болот. Чында эле аскерлердин жашоосу кызык да, айыл элеттегилер үчүн. Ал берүүнү андан кийин эми баягы кичине башка улам өсүү деген болуш керек. Ал эми башталышы ошол болду. Андан кийин мен дароо эле биздин жаштар студиясы болчу ал кезде. Жаштар студиясына ошол Эрнест Кыязов деген азыр агайыбыз келип калып, анан ушул кыз кантип ушу телевидениянын кухнясын баарын билет экен, анан 3 жылдан бери штатка албайсыңар деп биздин ген директорго, ошол башкы директорго маселе көтөрүп атып, штатка алышты. Наконец-то дедиңизби? Ошо январь айынын 26-сы болчу. Такыр эсимден кетпейт. Азыр деле ошо январда турабыз буюрса. Анан ошондо биринчи жолу штатка кирип аябай сүйүнүп, анан контракт деп койчу, ал кезде 3 айга контракт түзүлчү. Анан мен болсо жүрө бериптирмин, 3 айлык контрактым өтүп кетти. Анан өтүп кетип жүрө бериптирмин. Анан бір күн айттым, Эрнис агайга айттым, Эрнис байке ушундай болуп атат десем. Аныңды мен айтып кирип өзүм неметип коем депчи, иштей бер. Алгачкы айлыгыңыз, алгачкы маяныңыз канча сом эле жана ошону кайсыл жакка короттуңуз? Эсте барбы? Алгачкы маянам азыр бир 1,5 миңдейби ушундай болчу. Бирок ошол баарына эле жетчи.
Анан баарынан кызыгы ошо 1,5 миң сом алып жүрүп баягы таптакыр эчтеке албай 500 сом менен жүргөн жаным. Ал 1 ай бою чыгасың, ошо 500 сом аласың. Ошого ыраазы болуп жүргөн жаным. Анан 1,5 миң болуп кеткенде аябай сүйүнүп иштеп жүрсөм керек. Анан bir күн эле маянам көтөрүлүп калыптыр. Ал кезде катар тизилип кассадан алчубуз очеред менен. Анан аябай көп болуп кеттир. 9 миң болуп кеттир. Көрсө министрликтин баягы 60% кошконбу, канча 30% кошушканбы ошол кезде эсимде жок. Ошо кошушуп анан кийин тиге мен 9 миң алып калыптырмын да. Анан мен болсо кассаны айланып качып жүрөм да. Мен ал кезде карыздарыма берип салгам да баарынчы. Кайра сурап калса эми кантип берем депчи. Качып жүрөм. Анан кийин көрсө ал кошулуп эле мен өзүмдүн агам кегим менен тапкан эле акчам экен. Ошентип далай кызык күндөр өткөн. Эмне алдыңыз, ошо айтпадыңыз? Кимге бердиңиз ал акчадан? Эсте барбы? Ошол эсимде жок. Апаңызга жоолук алып бердиңизби? Апама барган сайын эле жоолук, барган сайын ошол кандай ошол баягы азыр мода деп коебуз го. Ошондой болсо ошонун баарын ата энеме алып барчымын. Барган сайын эле. Бирок ошол биринчи айлыгымды кандай кылганым эсимде жок. Толкунданып кетип өзүм иштетип жүргөнүмү билбейм. Жакшы, анан берүүлөр кетип баштады. Кайрымдуулук эмне экенин биз сизден көрө алдык. Биз сизден үйрөндүк деп айтсам жаңылышпаймын. Ал проектиңиз кантип жаралып калды? Мында бир мындай олуттуу, жоопкерчиликти талап кылган берүү болду. Эмесе оңой эмес да. Оңой эмес. Кайсы бир баланын кыялын орундатуу. Керек болсо ошол министрдин кабинетине барып, ошол министр менен сүйлөшүү. Бул адам даяр болуш керек да, моралдык жактанчы. Бул көрсөтүүнүн жаралыш тарыхы менимче ошол Эрдинс Кыязов менен багытта иштеп жүргөндө, багыт деген көрсөтүүдө ал деген саясий программа болчу. Ошондо иштеп жүрүп мен кыйла такшалыптырмын. Ушул эфирден пайдаланып ошол Эрдинс Кыязов өзүм акеме өтө терең ыраазычылык билгизет элем. Эгер көрүп жаткан болсоңуз, мен ошо эфирге тарбиялагандардын алгачкысы ошол акем болду. Ошо азырга чейин деле ага рахмат айтам. Үй бүлөлүк катышыбыз бар, катышабыз. Ошондой анан ошол кезде жүрүп мен аябай баягы чоңдордун баарын тааныптырмын, депутат министрлердин баарын тааныптырмын. Анан ошонун пайдасы болду. Анан жаштар студиясы болчу ал кезде. Ошондо бизде аябай кыйын бала бар, Бекбол Кылычбеков деген. Ошол бала бизден Элтерге кетип калган болчу. Элтерден анан кайра бизге келип калыптыр. Анан ошол бала айтып калды бир күн. Бактылуу эже, кайрымдуулук программасын ачпайлыбы, социалдык программа ачпайлыбы? Кайрымдуулук азыр жок эже. Келиңиз деди. Анан макул анан ошол биздин жетекчибиз Шайырбек Арапов болчу. Анан ошол үчөөбүз отуруп алып кечке ойлондук. Кандай кылсак болот, эмне кылсак болот? Ал тиги Бекбол баарын айтып берип койду. Анан кандай кылсак болот деп ойлонуп анан биринчи аттабы ал байлоо дейбиз, ар кайсынан бир баштайбыз. Анан ошентип анан топ жылдыз дедик, ар кайсын айттык. Анан мен болсо келгиле, бул томолой жетим балдар болсо мээримден башка эмне керек? Буларга мээрим керек. Бул жака миллиондап келип коюп туруп, бул жагына ата энесин коюп койсоң, ошо жөнөкөй ата энени тандайт ошол балдар депчи. Анан ошонун улам мээрим деп аталып калды ошо кайрымдуулук программабызчы. Анан үйгө барам, ошол ат койдук, программаны жакшылап карадык, концепциясын даярдап, бир 2-3 күн, бир жума өттү. Анан ат койгондо эң акыркы вариант ат койдук да. Анан үйгө барып, кызым бакчада болчу келгенде. Мээрим деп кыйкыратам да кызымдычы. Анан деп анан кийин көрсө, менин программам тиги кызымдын атына коюлуп калыптыр да. Кызымдын атын апам болсо ошо мээримдүү болсун силерге деп мээрим койгон болчу да. Ошентип анан кызыңдын атына коюлганбы дешет. Жок. Негизи андай эмес да. Ойдо атайын коюлган эмес болчу, Жок, атайын коюлган эмес. Мен ошо качан бакчадан кызымды алып барып анан эшикке чыгып кетип ал. Анан мээрим деп кыйкырат. Мындай ойма келет. Бүгүн программанын атын мээрим койбодук беле депчи. Ошондо ойма келип кетти да. Ага чейин бир ойлоп отурмун да. Жакшы. Бирок ошол суроону көп беришет. Программаңыз жакшы иштеди? Программам 10 жыл иштеди. Томолой жетим балдарга жардамыңыз бердиңиз, үмүт бердиңиз. Ал долбоор канча жыл турду биздин телеканалдарда? Ал берүү негизи 2013-жылдын 3-майында алгачкы эфирге чыккан. Ошодон баштап 2023-кө чейин жашады. Өмүр узун болуптур. Мындай проект негизи проекттин өмүрлүгү анча болбойт, жылына келгенде. Жалпысынан алганда 8 жыл кызматта кылган болчу. 10 жыл. 10 жыл, 10 жыл. 10 жыл.
10 жылда канча деген томолой жетим балдардын жүзүнө жымай тартылгансыз. Барлашып турасызбы? Бар беле мындай багыт берип коюп, азыр ошолор иштерин алыктоо алып кетип, бир иштерди иштеп калган. Сиз менен байланып турушабы ошол балдар? Биз ошол 10 жыл аралыгында бир 200гө жакын баланын кыялын орундаттырбыз. Аларга мен бүгүнкү күндө өкүл ападай, же болбосо бир таянар бир кишисиндей ушундай эле болуп калыптырмын да. Телефон чалып турушат. Телефон чалышат. Бир күн бирөөсү келиптир. Мессенджерден жазыптыр, Facebooktан. Бактуу эже, мени тааныдыңызбы, мен ким болом? Анын тигин аты жөнү жазылып турат да. Сен Белек болосуң, кандайсың Белек? Белек десем, ошол кеминдик бала болчу. Сүйүндү. Аябай сүйүндү. Бирок мен ошол 200 баланын баарына бирдей мээрим төгөсүң, баарына бирдей карайсың, баарын бирдей жакшы көрөсүң, тагдырлары бирдей балдар да. Бирок биринен бири жакшы көрүнөт, бирок ошонун ичинен дагы өзгөчө жүрөгүңдө орун алган бала болот да. Ошол Белек да. Менин көз алдымдан такыр кетпей койгон да. Анан ошол бала мени ошо 5 жылдан кийин издеп келиптир. Ал убакта ал бала кандай? Бир окуу жайдын студенти, андан тышкары, сабактан тышкары бир жерде бир 15-20 миң айлык алып иштеген бала. Андан сырткары айылдын активисти, ошол айылдын ар кайсы тараптан көтөрө турган инсан болуп чыга келиптир да. Анан мени издеп калды. Анан ушундай бошпу колуңуз? Ой, бош, любой убакта бош сен үчүн. Десем, анан эметип калды. Мен бүгүн барам эжеске деп. Мен сизди дала издедим, анан ойлондум, таппай, анан социалдык тармакта болуш керек деп издеп таап алдым дейт. Өлө сүйүнүп, кечке жумушум эмне кыларымды билбей толкунданып десең. Жолугушууга даярдыктар. Жолугушууга даярдык. Анан чөнтөгүмө бир 1000 сомдойбу ал кезде ошондой акча болчу, 1000 сом акча болчу да. Ошону салып алдым. Азыр мен барам да, тигин эмесин төлөйм. Тиги экөөбүз чай ичебиз барыбир деп. Анан ошол КТРге жакын эле жерге, бир жерге ашканага бардык. Анан аябай кучакташып учураштык, ашканага бардык, отурдук. Ишенесиңби, Назира, ошондо деген бир 4,5 саат өтүп кеттир. Кантип отурганыбызды билбейм да. Ар кайсын сүйлөп отурдук, бакылдап отурдук. Анан мынтип, биз эмнеге отурабыз деп коем, мен өзүм сурай берип коем. Бирок ошол учурда жакшы сөз сүйлөштүк. Ал бала ошол өзүн тарбиялаган жеңеси, агасынын аялы да бир тууган. Ошого телефон алып берем деп акча топтоп турбайкуш. Ошол акчасын заказ берип атып, мошенниктерге алдатып коюптур. Анан ошентип атып, анан көп нерселерди айтып берди, боорум ачып. Ал кезде ошо жеңеси алыста экен, акеси менен кичине бир эме конфликт болуп кетип, ошол бир аз бөлүнүп жашап калган экен. Ошонун тарынычын жазайын деп ошол бала ошо жеңесине мен издептир да. Анан мен чалып эле, Айнура, ушундай үй бүлө менен жашабасаң болбойт. Кой, бардык жамандыкты кечир деп атып, алардын ортосуна аралашып кетем. Анан ошентип атып, аябай көп сүйлөшүптүр. 4,5 саат убакыт өтүп кеттир ал аралыкта. Балдарыңыз көп экен, Балдарым көп, айрыкча ошо Белекти аябай жакшы көрөм. Себеби сен менен тынбай байланышып турган адамдар да жакшы да. Анан кийин жакында эле байланыштым. Москвада экен, иштеп атыптыр. Анан дагы келем деди. Анан ошол кезде анан баягы жеп атабыз да, тамакты жедик. Анан экөөбүз каалаганыңызды алыңыз эже дейт. Мен да сен каалаганың ал дейм. Анан экөөбүз өз каалагандарыбызды алдык, жедик. 4,5 саат убакыт өттү. Анан эми төлөгөнгө келип атат. Анан эми кетели, эми Белектайым жакында да жолугабыз. Мен сени үйгө чакырам. Келесиңер үйгө. Анан мен кыздарым менен, балдарым менен бир тууган болуп жүр. Катышып туралы депчи. Анан ошентип сөзгөндөн кийин анан төлөгөнгө келгенде мен берип коеюн деп. Эже капа болом депчи. Мен берем дейт. 800 сомдой акча болуптур. Анан ошо мен берем дейт. Анда жок, Белек, сеним кантип мен берем да десем. Эже, мен капа болом. Менде билесизби дейт. Менде 15 миң айлыгым бар. Эң жакшы окуйт экен. Ошо стипендиям бар дейт, 6 миң сомдой. Андан сырткары дагы баягы анын ошол үй бүлөсүнүн эмесине карап, муктаждыгына карап да пособиясы бар экен да. Ошо бир топ 30 миңдин тегерегинде акчам бар. Менден эч кам санабаңыз, мен мурдагы Белек эмесмин, мен башкамын деп. Ошондо өзү төлөдү да. Белекбай, сага салам, эжекемен. Демек, мамиле кылып калат экен да. Мамиле кылып калат экен. Бул да болсо баланын тарбиясы го, Баланын тарбиясы, ошо баланын эң кичинекей баласы экен үйдөчү. Анан ата-энемдин көкүрөк күчүгү болчумун деп жашын тыйбай ыйлаган да.
Анан экөөбүз көп сүйлөшүп отурдук. Силер баргандагы чоң заңгыраган бүт эле үй баары бүткөн эжеке. Азыр дагы конокко чыгышсам барсаңар баарыбай жепиреген жер тамда жашабайбыз, чоң тамда жашайбыз деп өзүнүн жаңылыгы менен бөлүштү. Азамат жакшы. Мына ушул мээрим программасынан үйрөндүк. Көп инсандар мээримдүүлүк эмне экенин, кол сунуу, жардам берүү деген ушул программадан көп көрдүм. Ушул программа чынында эле өмүрү узун болуптур. Дагы ошондой жакшы мээримдүү программаларды чыгарат деген ойдомун. Барбай анан кийин ушул Баластан программасына келип калган мага кызык болду. Ушундай олуттуу программаларды алып барып жүрүп, анан балдардын арасынан тиш болуп калган кандай экен Бактыгүлайым. Мен болду сизге? Бул жактын дагы ашканасы оор болсо керек, Баладай эле болуп калыптыш керек анан. Бул ооба, бул кызматка деле оюмда жок болчу. Анан мен ойлогонум эле акыркы учурларда мен жогорку кеңешке да ат салышып калдым да, 2 жыл катары менен ат салышып. Анан ал жак Назира өзүнчө эле бир азарт экен да. Анан кийин ошентип жүргөн эле учурда анан ошол компотубузду өчүрүп коелу же болду? Компотубуз бир аз кашык менен аралаштырып койсок жакшы болот эле. Анан азарт болду. Азарт болуп жүрдү, анан кийин да бир-эки кайнасын, кичине ширеси чыгат да. Анан ошентип жүргөн кезде эле бизге жаңы башкы директор келип калды. Анан ал киши чакырып эле ушундай мен силердин немеңерди карап чыктым. Жок, менин трудовой книжкамды карап чыктыр. Карап чыктым. 20 жылдын ичинде бир дагы сөгүш албаптырсыз. Бир дагы эскертүү жок экен. Трудовой эмгек баракчаңыз бир да булганбаптыр. Демек жакшы дедиңиз. Анан балдардын контентин даярдап келиптирсиз 10 жыл бою. Ошон үчүн мен сизди ушул кызматка көрсөтүп атам деди. Ошол оюмда жок эле. Анан ушул кызматка келип калдым. Аябай жоопкерчиликтүү, балдар менен иштеш оор чындыгында. Бала менен бала болушун керек. Кудай буйрса 2 жылга аяк басып калды. Бул жерде жетекчи болгонума. Азыркы таянып баскан балдар бар го? Түз басып калыпсыз да, 2 жылда. Түзөлүп, маня жооп баскан турбайсың. Бир аз өзүмө. Мында акыры тамтың айтып. Жок, дагы деле айтышат. Өткөндө Роза Шакирова деген менин бир курбу кызым бар. Ошол көрүп калып, ага деле унчуккан эмесмин. Бизге ырдап келип, балдардын күнүндө куттуктап, ошондон келип кеткен, анан келип аткан, анан белекти берерде эле бир эчкем айтып калды, биздин жетекчибиз да деп эле айта калса эле, ал мени деп ойлоптур да. Анан баары кеткенден кийин сендей жетекчи да болобу, кичине жөнөкөй болбой, кичине мындайраак болсоң депчи. Мен айттым, не кылайын, мен учайым канатпайлы, не кылайын. Жетекчи болуп, алып багыла дегенди көрөйүн деген окшойт да. Сиз андай сыр жок да, сиз алар менен кошо топурашып. Кошо эле жүрөм иш кылса, анан ошентип калды. Мен айттым, эми жөнөкөйлүк баардык жерде жөнөкөйлүк жакшы да. Жөнөкөй болгондон кийин эми кызмат деле тура бербейсиң. Бул кызмат деле өтө деле бийик кызмат эмес, мисалы үчүнчү. Анан эми ал кызматтан кеткенден кийин дагы жашоо бар дегендей, адамгерчилик биринчи орунда, жөнөкөйлүк болуш керек. Адамга эмнеге жетишпейт десе бир кезде бир ойчулдар айткан экен, жөнөкөйлүк деп. Анын үчүн мен ошо ата-энем, туугандарым жөнөкөй адамдардын үй бүлөсүнөн чыккан, бой көтөрбөгөн, баарын түшүнө билген. Ошондой коллективге дагы керек экен, кээде баягы алардын кубанычына ортоктош болосуң. Алардын үйүндө маселеси болсо, ага колуңан келишинче жардам бересиң, түшүнүү менен мамиле кыласың. Ийгиликтерине кубанасың, ыйлап атканда көз жашын арчысың. Себеби Назира мен канчалаган жетим балдардын көз жашын арчып көрүнүп калыптырмын да. Анан менде деген жүрөк башкача. Анан баарына эле ишене берем. Ооба, баарына ишене берем. Ишенчек менен ишенчектигиң ташта дешет. Жок, бирок эми жараткандан бир эме болот болуш керек ушундай адамдарга деле деп мен ошо дагы деле ошол өзүмдүн ишенчектигимен жазбай, өзүм ушу жөнөкөйлүгүмөн жазбай ушу. Өзүңүз эне катары баамдап көрсөңүз керек. Азыркы балдардын мультфильмге болгон табити кандай экен Бактыгүлайым? Келиңиз мынага. Булар керек эмеспи, алып калайлы. Да, керек эмес. Мультфильмге болгон табити Назира биз 2021 жылдан 2025 жылга чейинки бир долбоордун негизинде улуттук тил комиссиясы менен биргеликте балдарга мультфильм, анимациялык мультфильм өзүбүздүн өндүрүштү пайдаланып тартуулаганга
баягы долбоор иштеп чыктык. Кыргыз тилинде. Кыргыз тилинде. Накта кыргызда, Каармандары да кыргыз балдар. каармандары кыргыз жигиттери, бүт. Анан келбеттери дагы мультфильмдин келбеттери дагы кыргыз жигитинин образы болуш керек, кыргыз кыздын образы болуш керек деп. Биринчи жылкы мультфильмибиз 2 мультфильм болду. Козулар, анан Сыйкырдуу калем. Бирөөсү 14, бирөөсү 10 серия болду. Анан кийинки жылы кайра 24-жылы кайра 4 мультфильмге буйртма бердик. Ал мультфильмибиз да учурда даяр болуп, мына жаңы жылдын астынан кетти. Буюрса азыр эфирде кетип атат, балдар көрүп атышат. Ошо Козулардын уландысы, анан Сыйкырдуу калемдин уландысы. Анан кийин кошумча дагы билгичтер, анан Жаңыл мырза деген толук метраждуу 90 мүнөттүк мультфильмди биз уже эфирден бердик. Балдар укмуш кызыгып көрүп атышат буюрса. Азыр улуттук каналдан дагы, Баластан каналынан дагы ушул биздин өзүбүздүн өндүрүштөн даярдалган мультсериалдар кетип атат. Абдан жакшы. Бул мисалы үчүн атайын бир эме жүргүзөсүздөрбү? Ата-энелер арасында. Силердин балдарыңар кандай мультфильм көрүшөт? Анткени алардын да ой пикири маанилүү да. Болуп турабы сиздерде ушундай статистика жүргүзүп, эл аралап дегендей, балким бала бакчаларга барып дегендей, кичинекей бөбөктөрдөн сурап? Бизди бала бакчага бардыртып, элди аралатпай эле, элдер телефон чалып эле биздин кылган ишибизди айтып коюшат. Ооба, катачылыгыбызды биринчи эле айтып коюшат. Анан ийгилигибизди да азыр айткандар жок эмес, албетте. Элден айланса болот, эл баарын аңдап билип турат. Анан биздин балдардын көбү баягы орусташып кетиптир. Ошого байланыштуу биздин телекомиссиянын кыйындары, мыктылары ошол долбоорду карап чыгышып, өкмөттүн, алгач өкмөттүн, андан кийин президенттин колдоосу астында ошо бизге ошо мультфильм тартуу үчүн атайын чоң каражат бөлүшкөн да. Абдан Чоң каражат бөлүшкөн. Кудай буйрса дагы ошо 5 жыл катары менен тартабыз да буйрса. Тартуу деп калдыңыз, актерлорду каяктан табасыздар? Кастинг класстарбы же атайын кыргыз драма театрында актер актрисалар менен иштешесиздерби? Бизде эми өзүбүздөн тартылбагандан кийин өзүбүздүн өндүрүш деген менен бизде анимациялык студиялар бар да. Ошол студиялардын жардамы менен ошолорго биз буйртма беребиз. Анан ошол бөлүнгөн акча ал эч кандай КТРге түшпөйт. Ошолорго баягы мультфильмдин немесине карата студияларга бөлүп беребиз. Жакшы. Тендерден негизинде жүргүзүлөт. Тендерден уткан студияларга ошол бөлүнгөн сумманы бөлүп беребиз. Анан өздөрү алар 3 эме менен кетет да, 3 багытта кетет. Биринчи биз алар жасап келген мультфильмдин баягы каармандарынын кебетесин, кешпирин тандап алабыз. Биринчи бул эмеси. Анан экинчи этабы сценарийди карайбыз. Анан кайра ошолордун журулуштуруп тартуунун биринчи, экинчи сериясын алып келишет. Атайын бул үчүн комиссия түзүлгөн. Ошо комиссия карап берет. Анимацияны билген, музыканы билген, мыкты редакторлор отурат ал жерде, мультфильм тартып жүргөн кыйындар отурат да. Ошол 11 комиссия ошолор тандап, этап менен аягында, жылдын аягындан 11 ай дегенде ошо мультиктер даяр болуп келет да. Алардын өздөрүнүн студиялардын иши. Кимди алып келип окутат, кимди алып келип бизге даяр мультикти сындап, ошонун кемчиликтерин айтып, анан кайра оңдоого жиберип, ушинтип алабыз да. Тил боюнча кандай? Мисалы үчүн кайсыл тилди пайдаланып жатасыздар? Жалпак тилдиби же көркөм адабияттыбы же адабий жанрындагы анткени тилди өзүнчө билесиз, мындай көркөмдүү дегенде кичинекей балдар түшүнбөй калат. Же эски сөздөрдү колдонуп жатасыздар. Бул жакта кандай сиздерде? Буга чейин бизде баланын тили эле болуп келаткан болсо, буга чейин баланын тили менен даяр биздин компотубуз даяр болуп калды. Буюрса бир аз тыныктырып коелу. Бул да негизинен буга чейин ошо баланын тили менен алып келген болсок, быйыл бизге тил комиссиясы дагы өзүнүн талабын койду. Кыргыз тилин үйрөнүүгө багыттагыла дегенчи. Муну азыркы 2024 тендерден алынган мультфильмдер ошол тил үйрөтүүчүлүк багытында кетет да, буюрса. 2025 жылга жанагы кыргыз тилин үйрөтүүчүлүккө багытталган мультфильмди бизде баштап атышат, алар уже башташкан.
абдан сонун мультфильм болот деген ойдомун. Себеби тилди үйрөтөт кадимкидей эле. Орус тилден кыргыз тилди үйрөтө турган, ушундай да. Тилди баягы биздин шаардын балдарын кыргызча тарбиялай турган мультиктер буюрса тартылып алынат быйыл. Анан ата-энелерди ошону көрүүгө чакырмакмын. Замандаштар биздин жалкоонун салаты даяр болуп калдыбы өзүңүздөр көргөндөй? Ооба, мен муну Роза деп атап коем. Кантсе дагы аял заты даярдап атпайбы? Анан ушул эми кыйын айымдарга сунуштайт элем, ушуну жасап батыраак болот. Анан шашкандыкы дагы болот. Келгенде эле, конок келгенде ушинтип даярдап, баары даяр нерселерден даярдап кесип туруп, анан аралаштырып туруп, аралаштырып берейинби? Ооба, албетте. Сонун болду окшойт, аралаштырып берейинби, Назира? Ооба, аралаштырсаңыз болот. Азыр туздан бир аз. Бул чыгармачылыкта адамга эмне керек? Сабырдуулук керек. Анан колдоо керек. Үй бүлө жаатында кандай сизде? Колдоо көрсөтөбү? Анткени телен жумушу оор. Эл менен иштешүү, эртең менен кетесиз, кечине келесиз, кечине келсеңиз да жакшы, жана түнкү эфирлер дагы болуп калат. Бул жаатта жолдошуңуз кандай сизге колдоо көрсөтөт? Алгач мен жолдошум анча-мынча түшүнө бербей жүрдү да. Анан мен айттым. Мен да кыйынмын да. Анча-мынча билинбеген менен унчукпай, өтө сабырдуумун, көтөрүп коем дагы. Анан кийин аягында мен да баштайм да. Анан эме айттым мен, кечирип гана койгула. Мени бул үчүн ата-энем 5 жыл окуткан. Башка балдарына 4 баласына жетирбей, ичиртпей мени окуткан. Ал кезде 95-жылы аябай кыйын болчу. Мен мактанып атпаймбы? Мектептен алгачкы студентмин деп мен кенен айта алам. Мектептин кире беришинде менин сүрөтүм анан президенттин сүрөтү турчу да. Президенттердики алмашып кетчү, меники постоянно турат. Анан ошону менен мактана алам. Ушундай жакшы, ушундай сен менен баарлашкан, ушундай жакшы күндү көргөзгөн ошол биринчи ушу менин ата-энем, бир туугандарым. Ошого да мен терең ыраазычылык билгизем. Окубасам калат элем да. Баткендин бир айылында тамеки терип калсам керек да. Анан ошо окутканыма Кудайга миң мертебе шүгүр айтам. Ошо өжөрлүк, анан сабырдуулук негизинде окусам керек. Анан ошентип айтып алгам күйөөмө дагы. Анан күйөөм түшүнүп, азыр колдоп, аябай эле колдоп эме кылып турат. Ошо күйөөм колдогон үчүн ушундай анча-мынча болсо дагы ийгилик жаратып, элге таанылып калсам керек деген ойдомун да. Жездем өзү эмне иш кылат? Жездең өзү мурда тартип сакчысы болчу. Анан тартип сакчысы болчу, баягы мен айтып атпаймынбы? Өжөрлүк бар жерде эме болот депчи. Анан күйөөм мындай да, макул деп теги апасы балдарынан кимиңер мени багасыңар десе, мен багам деп баягы тартип сакчысы болуп иштеп аткан жеринен жумушун таштап туруп айылга барып апасын баккан экен да. Анан ошон үчүн эми сыймыктанса болот, баягы ата-энени жакшы көргөндө 10 баланын içinden бирөө чыгат да. Аябай ата-энесин жакшы көрөт жолдошум. Ошон үчүн ошол өзүнүн кызматын садакага чаап, ошол апасын караган экен да. Ошон үчүн анын кийин уланта албай калды жумушун. Азыркы күндө өзү жекече иштер менен эле алек. Бир аз азыраак бизнеси бар дейм да. Бактыгүл айым, ар бир үй бүлө бизди көбүнчө ушул эметер. Аралаштырып берейин, ар бир үй бүлө ошондон өтөт экен. Биз эми азыр мен көп айымдарга айтат элем, психологду же психиатр издеп чуркабагыла. Биздин эфирлерди көрсөңөр, өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшкөн көп инсандар бар. Ошол тажрыйбадан улам эле өзүңүздөргө алчу сабактарын алып койгула депчи. Анан сыңарындай азыр көп үй бүлө ошону ачык эле айтып калышты. Мурда бул нерсе жашыруун болчу. Үй бүлөлүк кризис деген болот экен Бактыгүл айым. Ооба. Сиз ошол кризистен өттүңүздөр, мына жездем экөөңүздөрдүн жашаганыңыздарга канча жылдын жүзү болду? Жездең экөөбүздүн жашаганыбызга бир канча десем, ал дагы 20 жылга аяк басып калды. 20 жылдын ичинде болду эле ушундай бир үй бүлөлүк кризистер. Сиз аны көргүңүз келбей, ал сизди көргүсү келбей, ар жакта жашап турчу, мен биякта жашап турайынчы. Кол кагыштар, түшүнбөстүктөр. Мына ошондой бир кризисте турган үй бүлөлөргө бир кеңеш иретинде кантип өткөтсө болот ушудан? Назира, тим эле менин көз карашымдан, менин кебетимден, менин турмушумду билгендей эле айтып койдуң го. Мен аябай тим эле турмуштун тегерменинде аябай баягы чарпелегинде айланып, анан кийин бутка туруп калган. Назира телефон чалды, келип калды дейбиз. Калгандагы кербезим да. Анан эмне болду? Мени
баягы эми ар кандай болот го. Мен жолдошум менен мени ала качып кеткен да. Анан ала качып кеткен, бири-бирибизди тааныбасак, туурабы? Бири-бирибизди өмүр көрбөсөк. Анан азыр ойлоп калам, күйөөмө айтып калам. Ай, ошол кездеги жанагы азыркы мыйзам болсо деп кээде тамашалап калам да. Анан тааныбаган адамды көрбөгөн адам менен турмуш куруп калуунун өзү бир чети эрдик, анан бир чети эми силер ойлобогула баягы тиги баягы эски бир эмеде калкып калган турбайбы деп эми биз деле жаңы жашоого умтулабыз. Ооба да. Бирок ошо эми баягы тагдырдан улам. Ушул мени ала качып кеткен адам менен жашап калдым. Анан көнүш да кыйын экен, алардын психологиясы да башка болот экен. Тем более могу тартип сакчылардыкы баягы башкача болот экен да, катуураак болот экен, жесткерээк. Анан эми айттым го, турмуштун чарпелегинде кыйла эле айландык. Бир 10 жылдай өзүмдү өзүм таппай да жүрдүм. Ажырашкан анткени менен болобу, 1 жыл ажырашып да жүрдүк. 1 жыл ажырашып жүрдүм. Анан кайра мен да кыйынмын ай. Мен ушинтип эле кетип каламбы? Мен деген жашайм. СМС жаздыңызбы? Келе жашайлы дедиңиз. Мен сен менен жашайм деп келгенмин. Жашайм. Дедим. Ошонтип эле жашап калдым. Кайра 1 жылдан кийин. Мен өтө сабырдуумун, өтө кечиримдүүмүн. Азыр жумушта да мага тийишпеген адам мага такыр тийишпейм да. Бирок тийишсе? Тийишкен адамдын тим эле өрттөп күлүн көккө сапырып тим эле жок кылып бергенге кудуретим жетет деп ойлойм да. Бирок ошол эле кезде аябай мээримдүү. Ооба. Мээримдүүмүн. Анан эмне болду, анан кайра жашап калдыңар, анан сүйдүңүзбү? Анан кайра эле сүйүү утулам кетти, эмне болду? Көнүп кетет экенби адамдар? Ой, адамдар көнүп кетет экен да. Анан азыр тамашалап кээде казанак кайгышып кеткенде эле айтып калам. Могу 2 кыз үчүн жашап калдым депчи. Ошентип калам кээдечи. Бирок мен жар таңдоодо адашпапсызбы? Ошону айтыңызчы мага. Эми жар тандоодо мен билбейм. Балким ошол баягы мындай 10 жыл мынтип жүрдүм дедим го. Ошол кезде менин апам өтө акылдуу аял эле да. Сенин уругуңда, менин уругумда бир да адам турмуштан ажыраган эмес. Сен да жашайсың. Биздин кыргыз менталитетинде ажырашкан деген уят деп ушундай түшүндүрдү да. Анан экөөбүз апам кээде келип калса шаарга мебель карап же бир үйгө бирдеме карап жүргөндө дагы айтып калар эле да. Неме депчи. Сен ушу жашап кетсең, мен ушул диванды сага алып берем. Же мону алып берем. Деп ушинтип алдачу экен да мени. Сол мотивация турбайбы? Ушуну алып берем, мен канча кыйнасам да алып берем депчи. Элестетип калса, ушу диванда жатсам чалып калам. Же ушундай стөлдө керетте чай ичсем деп. Ошо да, эми ал кезде биздин кезде азыркыдай шарт жок, азыркыдай эмес болчу, бир аз башкачараак болчу, эми бир аз. Азыр Кудайга шүгүр элем, өзүбүзгө ылайык шартты өзүбүз түзүп, ошо ата-эне бир туугандарыбыздын жардамы менен түзүп, өзүбүздүн бутубузга туруп дегендей, бирөө кулатса да кулабай тургандай деңгээлге келип калдык деп ойлойм. Андыктан эми жашоо болгондон кийин, турмуш болгондон кийин ар кандай кыйынчылык болот экен. Бирок ошонусу менен апасы. Жакшы, алар тиги турмушка чыга элек. Жок, мен өзүм жүрө бердим да, турмушка чыкпайчы. Анан өзүмө окшош жүрө берген бирөөгө чыктым. Ансыз келгенде 1 жыл жүрүп кеттим деп коюп. Анан да 1 жыл жүрүп кеттим, анан ошо ойдон алдас келгенбиз, бизде үйүбүз жок. Биз квартираласак, мен бала чакалуу көп төрөп алсам, анан кантип каяка анан квартирага киргизбей коет да. Мен деген биринчи үй алышым керек, квартира алышым керек. Анан төрөйм деген да ультиматум койдум. Эмне ошол кезде ушул нерсени ойлочуңуздар? Азыркылар аны ойлобой эле, көз ичсе деле ичпесе деле 7-8 балалуу болуп эле, анан жүдө каккап эле, анан элде жардам сурап калышат го. Ошол кездеги айымдардын, мындайча айтканда, абалы, эс тутуму дейли, билбейм, же акылыбы ойлонушканбы? Азыркылар ойлонбойбу? Биз өнүккөнбүз го. Ошо да биз эми билбейм, ал ар кайсы адамдын өзүнүн деңгээлине, өзүнүн эмесине жараша болуш керек, акылына жараша. Мен ошентип ойлонуп турмун да. Анан Найзира мен дегенчи, могу Баят жакта бир жер там алып, ошол жер тамда өзүбүз үй салып, ошол жакта жашадык да. Ошол жакта жашап жүрүп, эми меники элге окшоп мансард эмес, үйүм бир этаж эле, бир 5 комнат үй болчу. Бирок ичине баары шартты түзүп жашынакай эле болчу. Элдиктен эл айткандай очолонуп эле бир китайстердин үйүнгө окшош деп тамашалап калышчу, ошондой эле болчу. Анан ошол кезде мен сенсорный телефон көтөрбөп турмун да. Анан айылга иним үйлөнүп барып калсам, бир жеңем айтат, улуттук каналда иштеген телефон ушулбу дейт. Зардалыга жакын жерде жашаган жеңем сенсорный телефон көтөрүп жүрүптүр да.
А менин түшүнүгүмдө аны сөзсүз эле машинең болсо, үйүң болсо же центрде үйүң болсо ылай кечпесең, ошондо сендердин телефон көтөрүш керек дегендей. Ошого жараша жашаш керек. Жашоо шартыңа карата кийинип, жашоо шартыңа карата буюм көтөрүп, жашоо шартыңа карата жүрүш керек дегендей ойлоп турмун да. Анан азыр деле элдин баары айфон көтөрдү. А мен 2014-жылы тиги Москвага эме съемка менен барып калдым, командировкага. Анан бир тууган инем ошол жакта жашачы. Анан айтып калды, эжеке, мен сизге же шуба алып берейин, эфирге чыкканыңызга шуба кийип чыгыңыз дейт. Ал айтат. Анан же айфон жаңы чыккан, биздин жетекчилерде барбы жокпу билбейм. Бирок менин жеке өзүмдүн жетекчимде жок болчу. Айфон алып берейин деп доставканы сүйлөшүп койсо мен отказ кылдым да. Анан кийин жок, мага деген мындай эле телефон алып берди. Анан дагы бир эжекем бар, ал мен сага эмне алып берейин десе, мен ушул жетим балдарды сүрөткө тартканга мага фотоаппарат алып бер дептим да. Эми карасаң азыр мындай акылдуураак адам, мындай ойлогон адам ошо бир телефон менен бир фотоаппараттын ордуна бир айфон алып алса болбойт беле деген ой болот да. Башка тарбиясыздык. Көз караш жашоо болгон. Бул айфонго жана башка нерселерге материалдык нерсе көз карашыңыз такыр башка экен. Ушул нерсени түшүнсөк, бул биринчиден жаман адат эмес, бул жакшы нерсе. Майда бараттан жакшы нерсе издеген адам экенсиз, азамат. Ушуңузга жакшы көрөмүз дечи. Рахмат. Даяр болуп калдым. Даяр болуп калды. Дамдап көрөлү. Ай, жакшы. Биринчи. Назира, мен сени жакшы көрөм. Билем мен аны. Мен деген жөнөкөй болуп жүргөндөн баштап эле сен өзүң эжеке деп жүрсөң, мен аябай сага таң калдым. Ошонун ыраазымын. Эфирден пайдаланып бир аз жылга айтып койдум келди сага. Болду жетет мага. Рахмат келиңиз. Дагамдап көрөлү, алыңыз өзүңүз дагы. Замандаштар, мынакей жалкоонун салаты даяр болду. Караңыздарчы, абдан сонун. Мага жакты. Мен жумушта да, үйдө да Назира кээде эле тамак даярдайм да. Көбүнчө кызым, анан күйөөм. Күйөөм мага жардам берет. Азамат экен, жесем молодец экен, өзү молодец экен. Көз тигесин жер издем, эгерде ушул эфирди көрүп жатса, жезде молодец, красавчик экенсиз. Башында айтылган сөздөр бар, тамаша болчу. Сөйткөнө коелу. Ооба. Сөйткем, сүйгөнүм үчүн жашап атсам керек да. Ооба. Кечинде үйгө кирбей калып жүрбөйүн аны. Сол болуп турса. Бул компот, замандаштар, чынында эле кант кошпой эле койсо болот экен. Кант кошпой эле койсо болот, ооба. Соңду. Өзүнүн даамы чыгат турбайбы? Өзүнүн шекери чыгат экен, абдан сонун. Баткендин кызы окшойсуз. Баткендин кызы. Үйдө дайыма өрүк бар. Өрүк бар. Какак бар. Баары бар. Баткен жөнүндө качан бир берүү тартайын дейсиз? Өзүрүк зарлуу, мына жаз мезгилинде баткени, айтым эле ак пак болгон жанагы жаңы кийген жана фата тагынып го, мен ошого салыштырып берем да. Жаңы нерсе го, жаңы келиндер ак жоолук, ак фатадай, сиздерде жанагындай баардык болгон өрүктөр, кактар гүлдөгөндө өзгөчө бир атмосфера, бир өзүнчө бир сакура гүлдөгөндөй го, Япониядагы сакура гүлдөгөндөй. Сен Баткенге бардың беле, Назира? Барган эмесмин. Анда мен сени ошо өрүк гүлдөгөн мезгилде биздин айгүл да гүлдөйт. Ошол кезде мен сени Баткенге чакырам. Ай, кандай сонуктуңарбы? Азыр Замир угатасыңбы? Иә. Угатасыңбы? Кеттикпи? Буйруса. Абдан жакшы, ошол жактан дагы барып эфир тартып келгенге аракет жасайбыз. Жакшы. Мен Баткен жөнүндө ырларым бар. Баткен жөнүндө баягындай кыйынчылык учурларда жанагындай болуп атпайбы азыр? Чек ара боюнча ар кандай ситуациялар. Ошол убакта аябай Баткен үчүн туруп берем. Жумушумду таштап туруп, аянтка чыгып, Баткенди карагыла деген учурларым да болду. Мен Баткенди ушунчалык жакшы көрөрүмдү элдин баары билишет. Анан мен ачык эле айтып, ачык эле эме кылып жүрөм. Эми бардык эле адамга өзүнүн кичим экени жагат болуш керек. Бирок жалпы эле ушу кыргыздын жети облусу баары тең өзү. Биздин Кыргызстандын жери өзү жакшы. Өзгөчө сыртка чыкканда билет экенсиң, мен да ошол алыс көп деле барбадым, бирок ошо анча-мынча сыртка чыгып калдым, ошол учурда байкадым да, биздин суудай таза, биздин мөмө жемиштердей таза баягы нукура башка жерден таппайт экенсиң. Ошон үчүн кыргызстандык болгонубузга сүйүнүшүбүз керек экен. Анын үчүн могу мамлекет башчыбыз дагы айтып атпайбы? Баткен, Кыргызстан Баткенден башталат деп. Ошон үчүн мен дагы кыргыз ушу Баткендик болуп калганыма сыймыктанам албетте. Мына Баткенге Зардалыга чейин свет барбадыбы? Буйруса. Баткендиктер үчүн алып ейли анда. Рахмат сизге. Замандаштар, сонун эфир болду. Маанилүү маек. Кудай буйруса жакында биздин расмий YouTube каналыбызга чыгат, телеканалдардан көрө аласыздар.
Бактыгүл эжекебизге ыраазычылык билдиребиз. Жакшы жаңылыктарыңыз менен бөлүштүңүз. Кыргыздын телевидениясына дагы да салымыңызды кошуңуз. Баягы мээрим программасын кайрадан алып чыгыңыз. Балким бир жаштарга бересизби, ошол берүүнү иштеп чыгышсын жакшы жана жоокерлер боюнча, аскерлер боюнча бул бизге керек нерсе, патриоттук сезимдерди ойготот. Мына ошолордун башына сап башында турган Бактыгүл эжеме ыраазычылык. Акыркы жолугушуубуз эмес алтыным. Кудай буйрса, аманчылыкта мындай эфирлер болуп турсун. Мен Бактыгүл айымга телефон чалганда, мен Баткендин кызымын. Мен деген тетиги ашты чачырата жасаймын. Эфириңден аш жасайын дегенде кечириңиз, жаз бар дедим. Жаз бар, күз бар, жай бар дегендей. Казандын башында, тоонун так ортосунда Кудай буйрса, Бактыгүл айым өзүнүн өз колу менен Баткендин күрүчүнөн сонун кылып бизге аш демдеп берем деп сөз берди. Андай эмесе, ашка чейин аман эсен бололу. Рахмат. Сизди көрүп жаткан замандаштарыңызга, баткендик жердештериңизге, жесиндилериңизге баарына салам жолдоп коебуз. Ооба. Жалпы кыргыз элине, өзгөчө өзүмдүн баткендиктериме баарыңыздарга салам. Ошо. Жакшы, рахмат. Эфир жаккан болсо, комментарий калтырып, жана лайк басууну унутпаңыздар. Кудай буйрса, экран аркылуу көрүшөбүз. Рахмат.